Кадамжайда 1,63 миллиард сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кадамжай районунда трансформацияланбаган жерлерди жеке турак жай курууга мыйзамсыз берүү фактыларын аныктады. Атайын кызматтан билдиришкендей, учурда УКМК тарабынан Кадамжай районунун Кыргыз кыштагы айыл аймагында трансформацияланбаган жерлерди жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз берүү фактылары боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси менен кылмыш иши тергелүүдө. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында аталган айыл аймактын айрым кызмат адамдарынын мыйзамсыз иш-аракеттери аныкталды. Көз карандысыз эксперттин коротундусуна ылайык, мыйзамсыз берилген 624 гектар жердин баасы 1 миллиард 63 миллион сомго бааланса, анын ичинен мыйзамсыз чечимдин негизинде берилген 61,37 гектар жердин баасы 103 миллион 743 миң 145 сомду түзөт. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында баасы 1 миллиард 63 миллион сом болгон 624 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Жана Кадамжай районунун Кыргыз кыштагы айыл аймагынын кызмат адамдарынын жеке кызыкчылыгын көздөгөн кадамдарына бөгөт коюлду.